Президенттикке талапкерлердин бири Адахан Мадумаровдун Жалал Абадтын Кочкор атасындагы кылыгы коомчулукта кыздуу талкууга алынууда. Анын башка бир талапкердин шайлоочулар менен болгон жолугушуусуна тоскоолдук жаратып, мамлекеттик гимнди сыйлабастан микрофон талашканы чектен чыккандык экени айтылууда. Биринчиден Сооронбай Шарипович ал жерде жолугуш өткөрүп атат. Алдын алып алган, акчасын төлөгөн, уруксатын алган. Жолугуш өткөрүп уже гимн ойноп атат. Гимн ойногондо бүт электи келип алып уже саламдашып, барып туруп микрофон жылып алып сүйлөп атат. Анан барып анан микрофонду балдар алып койсо, барып алып да Сооронбайга барып айтпаган сөзүн баарын айтып атат. Бирок эми сыйлап койбой, кандидат сыйлабай, тем более ал өткөрүп атат да, туурабы? Бирок деген Бакиевдин убагында эмне деген гана кызмат иштеди? Мына спикерден баштап госсекретарга чейин барып, вице-премьер болуп, госсекретар собес эмнени кылды? Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Мадумаров бийликте иштеп турганда оозуна талкан салып алгансып, унчукпай отурганын, ал эми кызматка илешпей калса, аларды сындап чыгарып көнүмүш адаты дейт. Значит, бул Мадумаровго только бийлик керек экен. Бийлик берсе жакшы экен. Мадумаров сүйлөбөйт экен. Бийлиги жетпей калса, бул бүт баарын шыбап туруш керек экен.